Путин Америка Кошмо Штатына Талибан кыймылына тыңчылык кылууда Кыргыз өлкөсүндөгү жана Тажикстандагы аскердик базаларын колдонууну сунуш кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Америка Кошмо Штатынын армиясын Афганистандагы кырдаал жөнүндө, анын ичинде чек ара аркылуу жайгаштырылган учкучсуз учактардын жардамы менен маалымат чогултуу үчүн Кыргыз өлкөсүндөгү жана Тажикстандагы Орусиянын базаларын колдонууга чакырды. Бул тууралуу ал Женева шаарында Джо Байден менен болгон жолугушууда айтканын чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматта айтылгандай, Орусиянын 6000 жоокери бар эң ири чет өлкөдөгү базасы Тажикстанда жайгашкан. Ошондой эле дагы бир чакан базасы Кыргыз өлкөсүндө. Ал Афганистандын чек арасынан 800 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул эки мурунку Советтик Республика тең Орусия баштаган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү. Путиндин бул сунушуна Америка Кошмо Штаты бийлиги жооп бере электиги жана Кремльда бул тууралуу комментарий бере электигин айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Америка Кошмо Штаты 11 сентябрга чейин Афганистандагы аскерлерин чыгарып кетүүгө камынып жатат. Афганистандын көпчүлүк бөлүгүн Талибан кыймылы ээлеп алды. Бул кыймыл Афганистандын 85% аймагына ээлик кылып жаткандыгын билдирген. Булак Супер KG. Эл чындыкты билсин. Манастын экинчи версиясын төрөп бергим келет деген ырчы Лира Севен турмушка чыкты. Көпчүлүктүн эсинде эпатаждуу образдар менен калган ырчы обончу модель дизайнер модельер Лира турмуш жолуна аттанды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жарыялап, тойдогу сүрөт, видеолору менен бөлүштү. Белгилүү болгондой, ырчы менен жолдошу кечээ 19 июлда тар чөйрөдө баш кошту. Лира кайненесин өз апасындай жакшы көрүп калганын айтат. Буга чейин Лира айым гезитибизге маек берип, анда Манастын өзүн төрөй албайм, ал кайталангыс. Бирок экинчи версиясын Манаска окшоштуктары бар баланы төрөй аларыма ишенем. Ал акылдуу, күчтүү болот, сатылып кеткен жерлерибизди кайра кайтарат. Мен ишенем деген. Ал эми ырчы бул жылдын февраль айында колун сурап жүргөн жигитке турмушка чыгууга макул болгонун тойду жай мезгилинде пландап жатканын айткан. Булак Супер KG. Эл чындыкты билсин. Подмосковьеда кайрадан мигранттар мушташты. Бул жолу ок атылды. Россиянын Москва облусундагы Апрелевка шаарында 20 чакты мигрант согушуп, анын жүрүшүндө ок дагы атылды. Бул тууралуу ТАСС басылмасы укук коргоо органдарына булактарына шилтеме берүү менен билдирди. Апрелевкадагы көп кабаттуу үйдүн короосунда массалык мушташ болду. Алдын ала маалыматка караганда, ага Борбор Азиянын мигранттары катышкан. Мушташ учурунда бөтөлкө таяк колдонушуп, ок чыгарышкан деп айтылат маалыматта. Булактын айтымында окуя 18 июлга караган түнү болгон. Мушташтын себеби такталууда. Андан тышкары мушташтын кесепетинен бир нече унаа талкаланган. Полициянын жергиликтүү жашоочулар чакырышкан. Бул соңку жумадагы Москва облусундагы мигранттардын арасындагы 3-чү мушташ деп белгиледи ТАСС басылмасы. Буга чейин 13 июлга караган түнү Москва шаарынын Кузьминка метросунда 200 мигрант согушкан. Андан тышкары 14 июлда Одинцово шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин мигранттары согушканы белгилүү болгон. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Имомали Рахмондун карындашы 64 жаштагы Курбонби Рахмонова 20 июлда коронавирустук инфекциядан каза болду. Бул тууралуу РИА Новости өкмөттүн пресс кызматына шилтеме берип билдирди. РИА Новостинин Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлигиндеги маалымат булагы билдиргенине ылайык, Рахмонова коронавирустук инфекцияны жугузган. Ал Душанбе шаарындагы номер 5 ооруканада дарыланып жаткан экен. Рахмонованы 3-күнү анын кичи мекенинде Тажикстан түштүгүндөгү Дангара аймагынан жерге беришти. Мындан мурун 5 июлда коронавирустук инфекциянын белгилери менен Тажикстан президентинин кайненеси 88 жаштагы Узбекби Асадуллоева көз жумган болчу. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Кара курсактардын азабынан Хан сарайга топтолушуп, кылмышкерди коргой коебуз дешип, урук тукумуна чейин беттерине көз сыйып алып, өмүрлөр өтсө да өчпөй турган, жууса кетпей турган жугундукорлор деген атка конушту. Мейличи, адамдарды адашуу деген болуп турат. Башында адашып калышты, арам акчага азгырылышты. Кийинчерээк ойлонушар, эмне кылгандарын түшүнүшүп, уялып калышар деген үмүт кылып келдик. Бирок булардын уялар түрү оңолор күнү жок окшоп калды. Хан сарайда жугундун аябай эле жырныйын куйган болсо керек. Эмнеси болсо да үйлөрүндө чогуна казан атышпай, моорусунан түтүн булатышпай, арам тамак дегенде алаң булаң болушуп 2 ай жыргашпадыбы. Шаркырап суу аккан дарыянын жээгинде аянты 27 гектарды түзгөн чоң короонун ичинде күндө бука союлуп, тамагаш жайнап, кошумчасына көңүлдөрүн көтөргөнгө ак молдодон коюлуп, музыка коюлуп, эки-экиден кучакташып вальс бийлешип, андан аркысын айтпай эле койдум. Кыскасы, жыргаган күндөр кантип эстен чыксын. Мына ошол жугундукорлор ушул күндөрү Бишкек шаардык кеңешке өткөн СДБК партиясынын жеңишин даңазалап, бүтө алышпай
жатышат. Алардын айтып жаткан сөздөр боюнча Атамбаевдин авторитети жогорулап, Темирлан Ыйлактын аябай эле чоң кажыбас иштеринин натыйжасында ушундай ийгиликтер жаралыптыр. Ушинтип барышса Атамбаев кожоюну тез эле абактан чыгып, кайрадан баягы хан сарайды эңсеген күндөр келип калат экен. Целый аттуу баштуу 5 адам шаардык кеңешке өтүп кетиптир. Жугундукорлор үчүн акыйкат орноп, ошолордун арам заманы келе жаткан имиш. Ылгайым эле оозуңарды шамал учурсун. СДПКнын шаардык кеңешке өтүп кеткен себеби жөнүндө белгилери айткылары да келбейт. Шайлоого 25% эл катышып калган үчүн, ал эми жугундукорлор уюшулуп толук барган үчүн СДПК кокустан өтүп кетти. Элди какшатып топтогон акчалар жакшы эле чачылды окшойт. Болбосо тиги арам тамак бок курсактар куру аякка дем түшпөйт дешип, бекер чыгышып да болуптур. Шаардык кеңешке өткөнүн эмес, кийин кантип иштеп кеткенине баа бериши керек. Ыйлак менен Кадырдын эл менен иштеп кетишине ким ишенет? Себеби алардын саясатка аттанган максаттары арам болуп жатпайбы? Кылмышкер атасын абактан чыгаруу, Жээнбековдон өч алуу, элге кызмат кылабыз деп чыгышты деген сөзгө эң көкме жаныбар эшек деле ишенбейт. Кыргыздан чыккан кыйындар ушул эки шортеке болсо, акыбалыбыз аябай эле начар экен. Кудай өзү сактасын дейт Facebook колдонуучусу Шамурза Бөрүкулов. Эл чындыкты билсин. УКМК майнинг ферманын мыйзамсыз иш-аракеттерине бөгөт коюлду. Кыргызстандын электр тармактарына ири зыян келтирген майнинг ферманын криптовалюта үчүн өндүрүшүндөгү мыйзамсыз иш-аракеттер аныкталып, жанагы бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Нарын шаарынын аймагында ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын жараны БТБ аттуу жаран 118 даана өлчөмүндө майнинг ферманын жеке үйгө орнотуп мыйзамсыз пайда алып жүргөнү аныкталды. Өзүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу максатында майнинг фермасынын жайгашкан жерин, ошондой эле ал жердин үн изоляциясын жана желдетилишин жашыруу боюнча максаттуу иш-чараларды уюштурган. Азыркы учурда УКМК тарабынан мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар адамдардын бардыгын аныктоо иштери улантылууда. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Президент табигый кырсыктарды алдын алуу үчүн иштерди күчөтүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров 21-июлда министрлер кабинетине өлкө аймактарында табигый кырсыктарды алдын алуу боюнча иш-чараларды күчөтүүнү тапшырды. Ал сел, жер көчкү, суу ташкыны болуу ыктымалындагы жогорулап жаткандыктан тиешелүү мамлекеттик мекемелер жогорку даярдыкта иштөө режимине өтүшү керектигин билдирди. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Садыр Жапаров сел, жер көчкү жүрүшү мүмкүн болгон кооптуу аймактарга туруктуу мониторинг жүргүзүп, көзөмөл кылуу зарыл экенин эскертти. Ошондой эле Жалал Абад жана Баткен облустарында табигый кырсыктын кесепетинен каза болгондор менен жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, аларга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөт деп убада берди. 20-июлда Жалал Абад облусунун Сузак районунда 6 жаштагы кызды сел агызып кетти. 19-июлда Баткен облусунда сел жүрүп Лейлекте 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган. 12-июлда Жалал Абад облусунун Аксы районунда да 8 кишинин сел агызып каза болгон. Бир нече турак-жай, автожолдор менен мамлекеттик мекемелер жабыр тартты. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Жаңы окуу жылында балдар мектептерге кайтышабы? Министрликтин жообу. Өлкөдө бүгүнкү күндө эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Ата-энелер жана мугалимдер жаңы окуу жылына эмнелерди даярдашы керек жана балдар мектепке кайтып келишеби? Бул тууралуу суроолорго билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова 24 KG агенттигине берген маегинде мугалимдер эмдөөдөн өтүп жатканын билдирген. Бир нече факторлор бар Кыргызстанда калктаган, ичинде мугалимдерди жана мектептеги техникалык кызматкерлерди эмдөө башталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен сүйлөштүк. Эгерде июль-август айларында эмдөөдөн өтсө, бул салттуу режимде иштөөгө жардам берет. Бардык райондордо жана шаарларда жолугушуулар өткөрүлүп, олуттуу каршы көрсөтмөлөр жок. Тарбиячылар эмдөөдөн өттү. Ошондой эле жалпы коронавируска байланыштуу кырдаал турукташат деп үмүттөнөбүз. Өткөн жылы биз аймактык жергиликтүү штабка басым жасадык. Эгерде COVID-19 боюнча абал туруктуу болсо жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн өкүлдөрү баары жакшы деп айтса, анда албетте офлайн режимине кайтууга аракет кылабыз. Бирок Кудай сактасын, эгер кандайдыр бир жерде олуттуу коркунучтар болуп калса, анда убактылуу онлайнга өтүүгө туура келет. Мындай болбойт деп үмүттөнөбүз. Бул албетте каалаган вариант эмес, бирок пандемия бизди баарына даяр болууга үйрөттү. Башкача айтканда, азырынча так жооп жокпу. Ооба, ушул эки жолду карап жатабыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги эмдөөлөрдүн саны жөнүндө маалымат берет. Билим берүү кызматкерлеринин эмдөөнүн эсебин өзүбүз жүргүзөбүз. Эгерде адамдар эмдөөдөн өтүп кырдаал туруктуу болсо, биз офлайн сабактарга уруксат берүүнү суранабыз, деген ал. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин.
Кан диабети бар бейтаптар эмдөөдөн кийин кандай терс белгилерге көңүл буруусу керек? Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эндокринологиялык борборунун директору Наталья Добрынина брифинг учурунда кан диабети бар бейтаптар эмдөөдөн өткөндөн кийин кандай терс белгилерге көңүл буруусу керектигин айтып берди. Анын айтымында кеңири тараган терс белгилер болуп төмөнкүлөр эсептелинет. Инъекция жасалган жердин оорушу, шишиги жана кызарышы, жалпы абал чыйрыгуу, чарчуу жана баш ооруу. Көп учурда аталган терс белгилер абалдын начарлашына алып келбейт. Эмдөөдөн кийин гликемиянын өз алдынча көзөмөлдөө сунушталат жана керек болгон учурда колдонулуп жаткан инсулиндин дозасын коррекциялоо керек. Белгилей кетсек, эмдөөдөн кийин деле коронавирус инфекциясын кайрадан жуктуруп алуу мүмкүн. Ошондой эле кан диабети бар бейтаптар коомдук жайларда бардык тийиштүү нормаларды сактоо жоопкерчилигин билүүсү керек дейт ал. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Коронавирустан айыккандан кийин вакцина алуунун кажети барбы? Адистин жообу. Коронавирус менен ооруп айыгып, андан кийин вакцина алган бейтаптардын иммунитети башкалардыкына салыштырмалуу күчтүү болот. Бул тууралуу дарыгер жана анын алып баруучусу Александр Мясников өзүнүн телеграм каналында билдирди. Ал белгилегенде, ооруп айыккандан кийин антитела иштелип чыгат. Эмдөөдөн өтүүнүн кандай кажети бар деген суроону көпчүлүк берип келет. Буга байланыштуу иммунитет тууралуу ири иликтөөлөр чыккан. Сакайгандардын иммунитети коронавирустун кайсы түрү менен ооруса, ошондон жакшы коргойт, бирок башка штаммдардан начар сактайт. Вакцина алгандардын иммунитети бардык штаммдардан коргойт. Болгону түштүк африкалык же бета штаммына катуу таасир эте албайт деген Мясников. Дарыгер жалпысынан эмдөөдөн өткөндөр оорудан оолак болорун кошумчалаган. Булак Спутник KG.